Урматтуу жашоочулар, мунун бардыгын байлап бүтөбүз. Бири долбоорлорубуздун бири. Текшере турган маалыбыз келди, жигиттер. Кышында башталган снос болуп. Кандай кыйынчылыктары бар? Мен талыкпайм. Эч чарчабайм. Дүйнөгө таанымал өтө күчтүү 2000ден ашык адам иштейт. Подвалдан баштап крышага чейин текшергиле. Айтып деп койгонун келбейсиңер. Салам достор, биз Мурас турак жай комплексине келдик. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде биз өз элердин 11 блокту тапшырганбыз. Жакын арада дагы 1000ге жакын батирдин тапшыруу аземи өтөт. Бул жерде жалпысынан 39 блок салынып жатат. Бул биздин бири долбоорлорубуздун бири деп саналат. Ушул иштердин баары биздин прорабыбыздын кароосунда Апыш Турдугулов агайыбыздын жетекчилигинде салынып жатат. Биз азыр келдик. Бул жака ошо агайыбыз менен сүйлөшөбүз. Курулуш иштери кандай жүрүп жатат, сапаты кандай? Дегилер прорабдын бир күндүк жумушун айтып беребиз. Кандайсыз? Тапшырган жакшысызбы? Жакшы. Айтып деп койгонун келбейсиңер. Жок, биз сюрприз болуп келип калдык. Апыш агай, биз бүгүн ушул Мурас турак жай комплексине жөнүндө да сүйлөшкөнчө, өзүңүздүн дагы тажрыйбаңыз жөнүндө дагы сурап, сиз канча жылдык стажыңыз бар эле? 48. Курулуш сферасында 48. Институт бүткөн бойдон ошо курулуштамын. Анда ошо өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө айтып бергенчи, бизге дагы ушул биздин комплекс боюнча дагы сөз кылып кетсеңиз. Макул. Мен эми ошол политех, анда Фрунзеде политехникалык институт болгон да. Аябай күчтүү Орто Азия жана ушул дүйнөгө таанымал өтө күчтүү институт болгон. Ошону бүтүрүп, ошону окуганда эле сыймыктанып жүрөгүнөн бүткөнбүз. Бүтүп эле ошол бойдон ушу курулушта иштейм. Мына ушул күнгө чейин мынакей 70ке чыгып атам. 15 январда 70ке чыгам. Мына ушул күнгө чейин талыкпай иштеп келатабыз. Курулушта мына область, Ош область, Жалал Абад областында иштедим. Ал убактарда өкмөттүн тапшырмасы менен салынчу. Частный эчтеке курулган эмес, өкмөттүн тапшырмасы менен мына мектеп саласыңар дейт, садик саласыңар дейт, 4 этаж, 5 этаж үйлөрдү саласыңар дейт. Чарбалык, айыл чарба курулуштарын куруп, ошондой неме кылып жүрдүк да. Ошол бойдон курулушта эле иштеп келе жатам. Андан кийин келип ушу Бишбектин өзүндө ушул Мураска чейин мен 18, 9-10 этаждан 18 үй курдум. Бул гиктин үйлөрүнө чейин. 2 школа курдум. Арабтардын программасы менен. Анан кийин бул жакка келип, мына иштегениме Котловандан баштап, биринчи күндөгү иштен баштап иштеп келе жатам. Котловандан баштап. Бул жер өзү 8 гектар. Өзү багы мамлекетке иштеген башкача болуш керек деп ойлойм да. Анан азыркы учурда ошо курулуш материалдарды алып келгенде сапатын сөзсүз түрдө текшеребиз деп айтып келебиз. Буга чейин дагы. Анан азыр деле ошондой нормаларды, ошондой эле стандарттарды кармап жумуштарды аткарып атасыздар да. Бизде курулушта бул курулуш бир эле жолу жасалып, анан бир эле жолу ашып боло турган нерсе да. Мына бул курулушту мисалы үчүн ушул котлованды казып бүткөндөн кийин аны трамбовкалайбыз. Өзүнүн нормасы бар. Ошого чейин трамбовкалап, чоң, оор техника келип, катоктор менен трамбовкалап бүткөндөн кийин биз атайын лаборатория чакырабыз. Лаборатория, Госстройдун лабораториясы келип туруп, аны текшерип, плотностун мынандай плотността экен, урсаңар болот дейт. Мындай туруп алалы эмес, Анан ошол бойдон карап туруп, анан материалдарды заявка кылып, мисалы үчүн ошол жерде уруксатын бергенде биз арматуралар бардык Россияныкы келип атты. Ошондой арматураларды байлай баштайбыз, өзүбүздүн технадзор болот. Ошолор келип туруп, анан уруксатын бергенде анан дальше бетон ишин улантып кетебиз. Мына азыркы мына жасалып аткан объектибизде курулуп аткан мына 8 объект бүтөйүн деп аткан билерде. Мына биз гиктин үйүн курууда биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы атамекендик материал чыгаргандарга да биз чоң пайдасын бердик да. Мынакей материал чыгарып атышат, башта азыраак чыгарган болсо азыр ушундай катуу көлөмдө чыгарып берип атышат.
отделка материалдары, кирпич материалдар, азыр газоблоктор стенасына атайын булар дагы кайнатылып, пышырып жасалган. Муну жашоочулар ойлонушу мүмкүн, бул мындай жумшак материал менен салып атат, анан кандай болот экен деп. Андай эмес. Бул газоблок сертификаты боюнча кирпичтен калбайт. Давлениясын айтып атасыз. Ооба, кирпичтен өтсө өтөт, кирпичтен калбайт. Ичиндеги мынакей азыр мына силер көрүп аткан фасад. Бул материал биз өзүбүздүн эле кант заводдон чыгат. Семетте фибролист деп коет. Мына бүткиктер үйлөрүнүн кандай бурушу менен жасап атабыз бардык жерде. Сапаты деле жакшы болот экен, көрүнүшү дагы, дизайны да жакшы чыгат экен. Отделка материалдары, кафелдер мынакей өзүбүздүкү. Эшиктери бизден Россиядан келет. Мына комнаталардын эшиктери, квартиралардын эшиктери Россиядан келет. Атайын чоң сапатта, күчтүү сапатта эшиктер келет. Демек биз үйлөрдү куруп жатканыбыз мамлекеттик ипотекалык компания багы ата мекендик чыгарылышка дагы жакшы жагынан таасир бериптир да. Ооба. Биз өзүбүздүн стройматериалдарды колдонот экенбиз. 39 блокту сиз жетектеп келатасыз, түшүнгүмө чейин да. Ушул туруштерди сиз көзөмөлдөп турасыз. Ушундай ийрүү масштабтуу проектти жетектеген кандай экен? Кандай кыйынчылыктары бар экен? Же кандай бир өзгөчөлүктөрү барбы? Бул эң мындай чоң күчтүү суроо болду. Чын ушул объект бул өзү 39 үйдөн турат да. 39 үйдүн 11-ин тапшырдык. Анда 11 үйдү эмеле сүйүнүп атып тапшырдык. Ошол убакта бул жерде келип кетип жүрдүңөр, курулуш жүрүп атты. Азыркы убакта мынакей азыр 28 үйдүн курулушу азыр бир моментте жүрүп атат. Эгерде адам чыныгы ишин сүйсө, ошол иш оңой болот да. Мен ушул ишими жакшы көрүп, өзүм ушул институт бүткөндөн бери иштегендиктен мен талыкпайм, чарчабайм. Ошон үчүн курулушта иштеп жүргөнүм себеби ошондор. Канча куручу иштеп атат азыр? Азыркы убакта мынакей жана тапшыра турган объектлер азыр почти күнү түн иштеп атышат. Мына монолитчиктер бар, ушунун бардык мына кран, техниканы кошкондо бардыгы 2000ден ашык. 2000ден ашык. Ушул бир момент 2000ден ашык адам иштейт. Биздин маегибиз дагы аягына чыгып калды. Азыр сизде мүмкүнчүлүк бар, биздин кыргызстандыктарга кайрылып койсоңуз болот. Айтыш сөзүңүз бар болсо, айтып койсоңуз болот. Рахмат. Бул деген эмнеде? Мисалы үчүн мына ушул үйдү баштаганда, мынакей 23-жылы кышында башталган, снос болуп, баткакчылык. Мына ошол биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен башталды. Чынын айтыш керек. Өткөндө эле бир 3-4 күн болду, дагы келип кетти. Өзү зарылом, ал кишиндай контролдоп турат экен. Мына ушул курулуштун жүрүшүндө Каныбек Түмөнбаевдин салымы өтө чоң. Эмне үчүн дегенде, бул киши бир эле курулушту тейлеп калбастан, биздин бардык региондо мына Ош, Жалал Абад, Талас, Ысык көл, Нарым бардык жерде кудушундай курулуш жүрүп атат. Ошолордун бардыгына арматураларды үзгүлтүсүз жеткирип турат. Цементтин жеткени, курулуш материалдарынын жеткени, мына ошол киши түздөн түз контролдоп турган жерин мен байкадым. Ана мына жашоочуларга айтып коеюн, урматтуу жашоочулар, бул курулушта бекемдиги жагы бул 9 балга эсептелинген. Эч качан коркуп, ойлонуунун кереги жок. Мынакей курулуп аткандарын көрсөңөр да болот, мына. Тартып көргөзүп койсоңор болот. Муну сапаты жагынан өтө күчтүү. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин объекттер чыныгы профессионалдардын көзөмөлүндө. Биздин прораптар тиешелүү сапаттарды дагы, нормаларды да сактайт. Ошондуктан эч чачынан болбоңуздар. Сизге чоң рахмат. Рахмат силерге дагы. Вакытыңызды бөлүп биз менен маек куруп ушунча көп нерсени айтып бердиңиздер. Анда көрүшкөнчө.